жалпы коомчулуктун кызыкчылыгын коргоо, жамы жарандардын таламын талашуу максатында көздөгөн сот бийлигинин көз карансыздыгы сот адилеттиги жана мыйзам үстөмдүүлүгүн жүзөгө ашыруунун эң маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Ушул тапта сот реформасы жүргүзүлүп, сот бийлигинин коомдогу ордун ролун чыңдоо жаатында кыйла маанилүү кадамдар жасалууда. Негизги максат көз карандысыз жана натыйжалуу сот өндүрүшүн түзүү. Мында сот адилеттиги боюнча институттардын көз карансыздыгынын эл аралык принциптери негиз катары алынган. Ошондон улам сот түзүлүшү менен сот өндүрүшүн, соттордун укуктук жана социалдык статусун жөнгө салуу, ушул жагдайдагы мыйзамдардын негиздерин калыптандыруу, алардын көз карансыздыгын, кепилдерин бекемдөө боюнча иштиктүү чаралар көрүлүүдө. Чындыгында эле сот бийлигине ары татаал, ары жооптуу милдет мыйзамдуулук менен акыйкаттыкты камсыз кылуу. Өлкөдө мыйзам үстөмдүүлүгүн бекемдөө аркылуу сот акыйкаттыгын жүзөгө ашыруу оз уйпасы жүктөлгөн. Кыргызстан адилеттүү сот тутуму түзүлгөндө гана туруктуу өнүгө алат. Ал үчүн басып өткөн тарыхый жолубуз, күндөлүк иште топтогон тажрыйбабыз, эл аралык тажрыйбадан алган сабактарыбыз азыркы заман талабын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берет деген терең ойдомун. Күчтүү жана көз карансыз сот тутуму боюнча азыркы замандын катаал чакырыктарына тамырын терең сайып, бутагын кенен жайып алган коррупция, ашынган аламчылык, сындуу жоболоңдуу жосундарга, киши өлтүрүү, зордук зомбулук, өңдүү ар кандай оор кылмыштарга туруштук берүү кыйын. Айрыкча калкыбыздын колдоого жана коргоого муктаж катмарын, анын ичинде жетим жесирлердин, аялдар менен балдардын зордук зомбулукка кабылышта жол бербешибиз керек. Андан ашкан күнөө жок. Керек болсо, кылмыш мыйзамдарын мындан дагы катаалдандыруу керек. Мына узак жылдар бою парламент иштегендиктен кезинде кылмыш жаза мыйзамдары кимдер тарабынан гана гумандаштырылбасын, бир катар катаал чаралар кыйла жеңилдетилген мөөнөттөр менен кантип алмаштырылганын жакшы билем. Кыскасы, кылмышкерлердин ар кандай жолдор аркылуу жоопкерчиликтен кутулуусунун купуя эшиктери менен тешиктери жабылууга тийиш. Мунун баары бирөөлөрдү ээрчиме саясаттын кесепетинен, дагы бирөөлөрү карандай туура өнөкөтүн айынан болгону эч кимге деле жашыруун эмес. Аны менден дагы жакшы билесиздер. Конституцияда сот органдары өз алдынча бийлик бутагы катары каралган. Ошондон улам сот бийлигинин көз карансыздыгынын камсыз кылуу максатында бир катар конституциялык мыйзамдар кабыл алынды. Баш мыйзам жоболоруна ылайык сот бийлиги конституциялык соттон, жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат. Мындан тышкары адистештирилген соттор да түзүлүшү мүмкүн. Алардын иши бир катар конституциялык мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат. Мамлекет сот тутумуна ар тараптуу колдоо көрсөтүү менен бирге анын ишин жөнгө сала турган укуктук базаны такай өркүндөтүп келет. Ошондуктан азыркы өткөл кезеңде сот бийлигинин, сот органдарынын жана анын судьялары менен кызмат адамдарынын алдында эл ишенимине ээ болуп, кайрадан кадыр баркын кайтарып алуу милдети турат. Мындай жооптуу милдеттердин өтөсүнө чыгуу сот кызматкерлеринин адамдык нарк насилине, инсандык акыл парасатына, кесипкөйлүк даярдыгына, кынтыксыз иш тажрыйбасына, кылмыштардын алдын алуу чараларына, жалпы коомчулук менен биргелешкен аракетине жараша болору анык. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, сот органдарынын башкы милдети күнөөкөр адамды жазалоо менен эле чектелип калбайт. Сот өз чечимдерин, мыйзамдуулукту сактап, каракылды какчырган калыстык көрсөтүүнүн негизинде кабыл алынышы керек. Сот чечими башкаларга да сабак болууга тийиш. Биз мына ошондой мыйзам бийлигин үстөмдүгү орното алган, коомчулукту ар кандай кылмыш жосундарынан коргой билген сот тутумунун түзө аларыбызга терең ишенемин. Ардактуу замандаштар, ошентип ушул тапта Кыргыз Республикасынын сот системасы жана өзгөрүүлөрдүн жаңы кайра курумдардын алдында турат. Биз дагы анын алкагында сот тутумунун заманбап кадрларын даярдоо, сот жүрүмдөрүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу, сот органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо жаатында тийиштүү иш-чараларды көрүп, көптөгөн кечиктирилгис милдеттерди чечишибиз зарыл. Ал үчүн ушундай өз ара тажрыйба алмашуу, иш-чаралардын байма-бай өтөрүп кетишине түздөн түз жардам берүүгө тийишпиз.
Ансыз болбойт. Zaman talabынан артта калбашыбыз керек. Учурдан пайдаланып, бизге өз ара тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген бул иш-чаранын дебилгечилери Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна жана укук аркылуу демократия үчүн Европа комиссиясына, Венецианская комиссия ыраазычылык билдире кетким келет. Мына ушундай кызматташтык мамилелери мындан ары да уланышына тилектешмин. Ал эми конституциялык реформалардын алкагында сот бийлигинин көз карансыздыгы конференциясынын ишине ийгиликтерди каалайм. Анын жүрүшүндө бир топ алгылыктуу ой пикирлер айтылып, кыйла иштиктүү жана ынанымдуу сунуштар берилет. Алар мындан ары да эсибизге алынышы деген ойдомун. Урматтуу конференциянын катышуучулары, сиздерге мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кайрылуусун окудум. Конференциянын ишине ийгиликтерди каалайм, иштиктүү, ишибиз илгерилеген, жакшы жыйынтыктарга келген иш-чара болсун деп тилек кылам. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.